Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына кармалган Каныбек Осмоналиевдин ден соолугу начар. 24-июнь күнү ал кыйналгандыктан тез жардам кызматын чакырышкан. Осмоналиев сахар диабети менен жабыркагандыктан коронавирус илдетине анализ тапшырды. Мекеменин маалыматына караганда учурда абалы канааттандырарлык. Парламенттин мурдагы депутаты Осмоналиев быйыл 2 мартта Бишкекте камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милициянын ортосунда кагылышуу орун алып, башаламандыкка айыпталган 170ге жакын жаран кармалган болчу. Сырттан карап турдук биз. Бүтүндөй болгон окуянын баардыгын көрүп турдук. Каныбектин оозунан бир жаман ушунча жашка келген киши кантип жамандасын. Бир ооз жаман сөз болгон жок. Наоборот айтып келди, сага кетейиндер. Мына үчүнчү күчтөр жанагы баягы кимдердин атынан мисалы ата адам ошентип ачык айтканда жооп болсо берип кандай десе керек. Дагы бир бийликти көрө албаган башка топтор бар да, башка партиялар деп коелуп келди. Ошолордун адамдары топтолуп жок, биз азыр барабыз, биз басып алышыбыз керек деп кыйкырттарда болот. Бийликти басып алуу аракети деген айып тагылып, Бишкектин 1-май райондук соту 29 апрелде экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин жана мурдагы судья Анара Дубанаеванын бөгө чарасын карап, алардын абак мөөнөтүн 3-июлга чейин узарткан эле. Эми депутаттын жакындары анын абалын оор деп баалап, үй камагына чыгарып берүүнү суранышууда. Каныбектин организми коронавирус эгер жуга турган болсо карбай албай калышы мүмкүн. Коюлган айыптардын бардыгын Осмоналиев четке кагып келет. Анткени бийликти басып алуу аракети болгон эмес дейт. Ал учурда башка провокация калтырган жаштар чогулуп, башаламандык орун алган деген негизде. Бул элдик штаб болгон үчүн, ал штаб ар дайым эл үчүн ачык болгон. Ал жерге эч кандай жашыруун баягындай бир чогулуштарда өткөн эмес, ар дайым эшиги ачык болуп, бизге келген адамдардын баары жок эле келип аткан. Ал жерде башка партиянын дагы сторонниктери келип аткан, жөнөкөй карапайым калк дагы келип аткан ар бир областтан. Логикага да жатпайт да, эгерде чындыгында бийликти басып алам деген адам болгон болсо, ал 2 ай мурун айтып, даярланып, андай ишке бармак эмес. Аны күч органдары жана бийлик аны аябай жакшы билишет. Аталган митингге Осмоналиев калуу сөзүн айтуу үчүн гана барган дешет. Ал эми акырата айыптардын бардыгын четке каккан жакындары Осмоналиев бир топ жылдан бери саясатта жүргөндүктөн мыйзамдуу иштерди жакшы билет дешет. Ал эми акыйкатчы 25 майда абактагы саясатчылардын абалынан кабар алып, анда Каныбек Осмоналиевдин абалын начар экендигин билдирген. Ал боюнча дарыгерлердин аныктамасындагы далил келтирген. Скорыйлар баягы булар жөнүндө консультация берип, ал терең специалистке алып барышат. Скорый дарылабайт, жардам берет, андан кийин өзүнөн дагы билимдүү жерге алып барып туруп, андайын жаткызыш керек же башка кылыш керек. 2 март күнү Ала Той антында экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапташтары уюштурган митинг болгон. Наразы болгондор Садыр Жапаровду бошотуп, соттук реформа жүргүзүүнү, насыйларды жеткиликтүү кылып төлөөнү, чек араны көйгөйүн чечүүнү жана ошондой эле коронавирус илдетин алдын алчу чараларды күчөтүүнү талап кылышкан. Кечке маал митинг көзөмөлдөн чыгып, милиция элди күч менен тараткан болчу. Садыр Жапаров акталсын! Гүлшер Талантбек кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7 канал Ош.